Assalamu алейкум, урматтуу туугандар. Эсиңерде бар болсо, мен бир канча убакыт мурда атайын Рамазан учурунда орозо кармагандарга кандай тамактануу керек, ошол жөнүндө айтып чыктым эле. Жана Кудайга шүгүр, муну уккандардын көпчүлүгү ал эмне болгон программа, кандай тамактанышыбыз керек деп кызыккандар көп болуп атат. Жана бүгүн мен ушуга мүмкүнчүлүк таптым. Алхамдулилла, силерге ушул жөнүндө азын олак кеп кылып берейин деп турам. Бирок алдында бир маселе. Эмне үчүн Рамазанда туура тамактануу керек? Ошол жөнүндө сөз кылабыз. Аллах субханаху ва таала адамды өтө керемет жараткан. Жана адамдын денесинде өзүнүн табий органикалык муктаждыктарынан дагы инстинкттери көбүрөөк роль ойнойт экен. Мына ошол инстинкттердин бири бул өзүн өзү сактап калуу инстинкти бар. Орусча инстинкт самосохранения дейт. Бул инстинкт адамды сырткы мамиле гана эмес, ички мамиледе да көп нерседен этият кылып кармайт. Тагыраак айтканда, курсак ачуу коркунучу да мына ошол инстинкттен келип чыгат. Дене жыл бою эгер өзүнө керектүү болгон заттарды албаса, кечке эле камыр, картошка, күрүч, кант менен багылып жүргөн болсо, аны денеге өз убагында сөөгкө, тамырларга, ткандарга, клеткаларга керек болгон заттар алынбаса, минералдар керек болгон, гормондорго, ферменттерге керек болгон витаминдер, белок алынбаса, дене албетте углеводдон болсо да алып, аны май кылып сактай берет кампага. Ошо бир күн болбосо, бир күн денеге кереги тиет. Эртең мына бүрсү күнү. Эмнеге? Бул дененин ээси туура эмес тамактанат. Анын тамактанар маалы белгисиз. Курамын билбейт тамактын, өлчөмүн билбейт, жатар алдында тамак жейт, ысытып жейт. Ал денеге зулум кылып жүргөн адам болсо, анын денеси өзүн өзү сактап калуу үчүн кампасына үйө берет. Жана ал май болуп калат. Ал май адамды иштеттире койбойт. Биринчиден ныксыратат. Экинчиден, мына ошол инстинкт орозодон коркот. Эмнеге? Курсак ачат, суусайт дене деп, ошол инстинкт денени алдыга жылдырбайт. Орозо Аллах субханаху ва таала ибадаттардын, керемет сооптордун эшиги ачыла турган ай кылып белек кылган мусулман үммөтүнө. Тилекке каршы, мунун кесепети катары биз мусулмандар Рамазанды ибадаттардын айы экенин билебиз, сооптордун айы экенин билебиз, бирок ибадат деп намаз жана таравих намаздарын гана ойлойбуз. Жок, Рамазандын ибадаты бул дин жеткирүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын учурундагы дин жеткирүү өзгөчө Рамазан учуруна келген. Биз Рамазанда динди кандай жеткиребиз? Биз Рамазанда уктайбыз. Керелден кечке уктайбыз, кечинде ооз ачарга турабыз, шамды окуйбуз, куптанды окуйбуз, таравиге барабыз. Эмнеге уктайбыз? Коркобуз. Денебиз коркот. Балким акылыбыз эмес, денебиз коркот, суусагандан, курсак ачкандан. Ошон үчүн көлөкө, салкын жерлерди тандайбыз. Анан ооз ачкандан кийин анан дүпүлдөтүп алып киребиз. Себеби саарлыкка чейин аз эле убакыт бар да, көп тойуп алайлы. Алып киребиз, бардык нерсени алып киребиз. Анан бардык нерсени чулкулдатып салабыз. Анан ал албетте бизди кыйнайт, уктатат. Уктайбыз. Кайдагы дават, кайдагы Рамазандын төрөсү болгон ибадаттардын аткарылышы. Кайра эле намаз, таравих. Таравихта ашып барда 10 күндөн кийин солгуңдай баштайт. Менмин деген өзүн өзү кыйнаган гана такыбалар калбаса, таравих саптарында кечеги Рамазанга аттай кирген жигиттердин бири да жок. Эмне кылуу керек? Эмне кылуу керек? Демек, Рамазанга чейин денени сугарып тойгузуш керек, денеге керек болгон заттардын баарын берип коюш керек. Мына ошондо гана дене Рамазанга коркпой кирет жана диңкилдеп дават ишин кылат. Ал үчүн мен сурандым эле, бизге байланышка чыгыңыздар. Ар бириңиздерге биз шашпай түшүндүрүп беребиз. Кандай тамактаныш керек, кайсы тамакты жейиш керек, канча өлчөмдө жейиш керек, кайсыл убакта жейиш керек. Денеге кайсыл убакта канча суу талап кылынат. Уйку кандай болуш керек, жана кыймыл кандай болуш керек. Мына ушунун баарын үйрөтүп беребиз. Анткени биз өзүбүздөн башыбыздан өттү. Өзүбүздүн результатыбыз бар ушул нерседе. Бизден бүгүнкү күндө дүйнөлүк ареналарда чемпион болуп келаткан балдар биздин консультациябыз менен тамактанышат. Белгилүү инсандарыбыз бар, биз менен тамактанган, ушул консультациядан колдонгон. Ошондуктан өтүнүч, Аллах субханаху ва таала тамак ашты бир гана азык эмес, шыпаага да себепкер кылып жараткан. Рамазан шыпалардын эшиги. Караңгылыктан баштап ушу ооруларга чейинки шыпа боло турган ай.
Демек Рамазанга даяр болушубуз керек. Анын үчүн мен өтүнүчүм Рамазанга чейин келиңиздер. Бекерге үйрөтөбүз бардыгын. Анан экинчisi Рамазан учурунда да азыр эле кулак кагыш кылайын. Кандай тамактаныш керек? Мына ушунун да режимин биз түзгөнбүз. Мына ушул доскага кийинки сабактарыбызда көрсөтүп беребиз. Мисалы, саарлык эмеден баштап, ифтардан баштап саарлыкка чейин. Ифтардан саарлыкка чейинки убакытта канча убакыт, канча өлчөмдө кайсы курамда тамакты жейиш керек. Ушуларды да үйрөтүп беребиз иншаллах. Негизи Рамазандагы жейле турган оокаттар сапаты жагынан дасторконун көркүн ачыш керек, майрам дасторкону болуш керек. Мынагы караңгылыктагы биздин туугандарыбыз 31 декабрда дасторконду кандай үйөт? Эмнеге? Мына ушул дасторкон майрамы. Рамазанда мына ушундай берекенин майрамы болуш керек, бирок сапаттуу жана пайдалуу оокаттан турган көркөм дасторкон болуш керек. Ошондуктан келиңиздер, биз чогуу силер менен ушул жерде менин коллегаларым көп, Кудайга шүгүр, консультация беребиз, үйрөтөбүз, жетелейбиз, шыктандырабыз, окутабыз, жардамдашабыз. Кыргызстан бейиштин төрүндөй болгон жер. Ошол жерде семирип, ичибиз чирип, Аллах Таала берген өмүрдө анын төрөсү болгон, өмүрдүн төрөсү болгон Рамазан айында ныксырап өткөрүү менимче жок эле дегенде кылмыш болсо керек. Менин телефонум ылдыйында жазылып турат, менин коллегаларымдын телефондору бар ылдыйда. Жазыңыздар жана бул роликти мүмкүн болсо көбүрөөк таратканга жардам бериңиздер. Саламу алейкум.